Саламатсыздарбы, сиздер Тандыр медианы көрүп жатасыздар. Студияда Перизат Сайтбурхан. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен тааныштырабыз. 75-чилердин иши боюнча сотто Камчыбек Ташиев слив болгон видео тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Сотко Эмилбек Узакбаевдин ден соолугунан улам келбей калгандыгынан 22-июнга жылдырылды. Ошондой эле журналисттердин көптүгүнөн кээ бир адвокаттар сотто кайра жабык кароону сунушташты. Жогорку кеңеш парламентке бир аз окшоп баратабы, Айтор көптөн бери биринчи жолу депутаттар сөз сүйлөп, Марлен Маматалиев 75-чилерди чөйлөр деп атап, буга чейин Ташиевдин кылган иштерин көрүп жүрүп унчукпай, кээде колдоп келген депутаттар аларды жоопкерчиликке тартууга, иштерин иликтөөгө чакырышты. Эльвира Сурабалдиева жеке коопсуздук үчүн сунушталган мамлекеттик коргоодон баш тартты. Ошто мурдагы спортчу кармалды. Журналист Канышай Мамыркулова кайрадан суракка чакырылгандыгын кабарлады. Ошто снос учурунда үйдүн ичинде уктап жаткан өспүрүм кыз урандылардын алдында калды. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө тааныштырабыз. Комментарийге пикир калтырып, лайк басууну унутпаңыздар. Бүгүнкү 75-чилердин иши боюнча соттук отурумда журналисттерден айыпталуучуларга карата эң негизги суроо социалдык тармактарга тарап кеткен тергөөдө тартылган делген видео боюнча суроолор болуп, бирок УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев суроолорго жооп берген жок. Экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу болсо катты көрбөгөндөй эле видеону да көрбөгөндүгүн айтып, суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Ошондой эле мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев да видео тууралуу суроого жооп берген жок. Кечеки чыгып кеткен видео боюнча комментарий берип коесузбу? Соттон кийин бересиз комментарий. Эскерте кетсек, ал видеолор бир топ суроолорду жаратып, аны ким чыгаргандыгы тууралуу Ички иштер министрлиги билбей тургандыгын билдирген. Соттолуп жаткандардын, анын ичинде айрыкча Ташиевдин тарапташтары купуя маалыматтардын монтаждалып, мыйзамсыз жарыяланышын соттоочуларга жана көөлөргө карата моралдык кысым деп баалашкан. Бул боюнча видео жазылуу жөнүндө айыпталгандарга маалымат берилип, берилбегендигин жалгыз гана Эмилбек Узакбаевдин адвокаты айтып, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын мындай аракеттери мыйзамсыз экендигин айтышкан. Ал эми сот отурумуна келе турган болсок, ал камактагы айыпталуучу Эмилбек Узакбаевдин ооруп, сот отурумуна келбей калдыгандыгынан улам соттук отурум башталбай жатып 22-июнга жылдырылды. Акыркы жабык өткөн сот отурумда Узакбаевдин ден соолугу начарлап, ага тез жардам чакыртылгандыгы да айтылган. Ошондой эле отурумда судья Азирет Мидеров сот залына кире албагандыгынан нааразычылыгын билдирди. Адвокаттар жана айыпталуучулар да ошондой эле пикирде болуп, бир нече жактоочулар сотту кайрадан жабык өткөрүүнү сунушташты. Жактоочулардын биринин айтымында ага журналисттердин айыпталуучуларды жабалактап алып, 15 мүнөттөй сот отурумун баштоого уруксат бербегендиги себеп болгон. Өз кезегинде судья Мидеров ар бир журналисттен отурумдан кийин өз кеңсесине келип, андан ары кантип улантууну талкуулоону суранды. Лучше пусть лишнюю охрану уберут, никто тут никого убивать не собирается. Журналистерге келип чагылдырып. Охрану убирать. Вас надо убрать. Ал эми жогорку кеңешке келе турган болсок, Ташиев кызматтан кеткенден кийин бийлик депутаттарга да сүйлөөгө уруксат бергенби? Айтор бир топ ачуу сөздөр айтылды. Алгач эле тураган Марлен Маматалиев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган каттын авторлорун жана демилгечилерин чөйлөрдүн Арстанга кол салгандыгына салыштырды. Ал парламентке бир топ каттар келип жаткандыгын жана эгерде алар жогорку кеңешке тиешеси жок болсо, юридикалык бөлүмдүн жетекчилери аларды кайрадан жөнөтөрүн белгиледи. Бирок 75-чилер каты боюнча башка кырдаал жаралып, кат Конституциялык мыйзам чыгаруу комитетине кароого жөнөтүлүшү керек болгондугун, ал комитет буга чейин 3-4 долбоорун даярдап койгондугун ачыктады. Цели мен жана айтып бергендей, Конституционный комитет каралбай турган нерсени. Алдын ала чечимдерди 3-4 вариант, биз эми аны билбейбиз, аягына чыкпай калды да, аны тергөө билип берет. 3-4 вариант менен бул жакка чечимдерди алып келип, кадимкидей эле урматтуу депутаттар, сиздерге айтмак, Конституция бузулуптур, Конституция боюнча мындай болуш керек экен деп айтып, ушул мыйзамды өткөзгөнгө аракеттин бири болгон. Бул только бир эле жагы болгон. Эми жөнөкөй сөз менен айтканда мындай зашакалить хотели, да? Но при этом эти шакалы и шакаленки забыли, что они нападают на льва. И никогда такого не было, чтобы шакал победил льва. А за львом стоят 7 миллионов людей. Ушул сыяктуу нерсени кылайын деген аракет болгон. Мен ойлойм, бул эми аракети ишке ашкан жок.
кандай болбосун бүгүнкү күнү күнөөлөп атпайбы? Бир топ депутаттарды күнөөлөп атат, өзүбүздүн эле мурдагы коллегаларыбыз. Сотрудниктерди күнөөлөп атат. Ачыктан ачык айтып коюш керек, как она эле мындай коркпой эле ачык эле айтыш керек. Катты күтүп алдык, ушундай ниетибиз бар эле деп. Айтпаса дагы жок дегенде ушу унчукпай турса туура болмок да. Рахмат. Анын айтымында катты келип кетеликте эле күтүп алып кызматкерлер даяр турушкан. Ошондой эле Нурланбек Тургунбек уулунун катты көрбөгөндүгүн четке кагып, мындай иш аракеттин жүрүшүнө мурдагы спикер кабардар болгондугун кошумчалаган. Бирок кийинчерээк Тургунбек уулу өзүнүн күнөөнү алыстатуу үчүн жардамчысынын атына каттаткандыгын айтты. Бул сөздөр айтылгандан кийин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазов социалдык тармактарда спикер Марлен Маматалиевдин бүгүнкү сөзү тууралуу комментарий берип, парламенттин төрагасы чындыкты түз жана кооздобой айткандыгын айтып, анын позициясын колдой тургандыгын билдирди. Төрага Марлен Абдрахманович бүгүн чындыкты чыркыратып айтты. Ушундай эр жүрөк, духу бар, калыс сөздү так айткан кыргыздын мырзалары көп болсун. Өлкөбүз таза, билимдүү, чечкиндүү кадрларга муктаж. Ай чапчыган Ташиевдин Шакиев деген шакаленок чөөсү убагында бизге да ак жерибизден интрига уюштуруп, кол салып мандатыбызды алды. Жогорку Кеңешти жеке фирмасындай майкандады, чындыкты айткандарды тазалады. Бул шакалдар зөөкүрлүк, жеке кызыкчылык, бейлик, мансап деп көздөрүн май басып, 5 жылда канчалаган карапайым элдин балдарын мыйзамсыз жумуштан айдап, ак жеринен каматып, тагдырына балта чаап салды. Канчасы инсульт, инфаркт болду жана бул дүйнө менен кош айтышты. Бүгүн сотко барып, ууру уурда бөлгөнчө карганат болуп, чак түштө жанын жеп жүрүшөт. Бул топ зөөкүрлөрдүн, шакаленоктордун, погончон бандиттердин айынан СИЗОдо мыйзамсыз айлар, жылдар бою сыздап, ыйлап жаткандарды көзүм менен көрүп, арманын угуп чыктым. Элдин убалы, наристелердин ыйы, энелердин көз жашы буларды кое бербейт деп ойлойм. Кылмышкерлер менен күрөшүп жатам деген чапанды жамынып алып, формачан бандиттик группа даярданганын да эл көрдүк. Ишкерлерди мыйзамсыз кыйнап, мүлктөрүн, акчаларын тартып алып, канчасы мамлекетке түшкөн белгисиз. Учурда укук коргоо органдарына 2000ге жакын ишкер арыз менен кайрылышыптыр. Көптөгөн ишкерлер болсо шакалдардан качып өлкөдөн чыгып кетишти. Эми мындан ары президентибиз мыйзамдуулук, адилеттүүлүк орнотот деп ишенем. Учурда бир туунун, бир лидердин айланасына биригүү зарыл. Өзүнүн билдирүүсүндө мурдагы парламентарий ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевди жана Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулун сынга алып, аларды кичинекей чөө деп атаган. Атазовдун айтымында Ташиев улуттуу саясий таасирге ээ болуп, Тургунбек уулу парламентти жетектеп турган мезгилде ага каршы интригалар уюштурулуп, натыйжада ал депутаттык мандатынан айрылган. Ал ошондой эле 2 жылдан бери ошол окуялардын кесепеттери менен жашап келе жаткандыгын жана убакыттын өтүшү менен чыныгы жүздөр ачыкка чыгаарын билдирди. Ал эми кээ бир журналисттер Марлен Маматалиевдин былтыркы сөздөрүн эске салып, убагында азыр чөө деп атап жаткан Ташиевди да колдоп жүргөндүгүн ачыкташты. Кыргызстанда бир эле команда бар. Бул Садовный Кожоев жана анын командасы. Бул Садовный Кожоев жана анын досу, жана анын туугандары, мүмкүн жана анын жакындары. Бирок бир эле команда бар Кыргызстанда. Жаңы конституция боюнча бизде бир президент бар, анан президенттин командасы бар. Мен эч качан бул бөлбөй делем да. Бул бөлгөндөр жаңылышат. Анткени булар ойлоп атат, булар урушуп кетсе, бөлүнүп кетсе, буларды жарыштырып ажыратып койсок деп, андай эмес. Мүмкүн алар башкаларга ошентип көрүнүшү мүмкүн, бирок булар кадимки эле мамлекет үчүн иштей, иштен сырткары достугундай алып барат да. Мен көп жолу Камчыбек Ташиевди көрдүм, мен көп эле немелерде жыйындарда катышып калам. Кадимкидей эле ошол жерде президент келип атат деп, президенттей мамиле кылат. Президенттей баардыгын тизет, урушат. Келатканда карап койбойсуңар, бул жагын, тиги жагын карап койбойсуңар деп урушуп турат. Мүмкүн жанагы баягы нерабочий время кечинде баягы үй бүлөлүк чактарда ал жерде как дос катары эле гана карабаса, жумушта андай нерсе жок. Жумушта строго президент, анан өзүнүн иерархиясы бар, ошо менен кетет. Элестетип көрөлү. Алар урушуп кеткен жок, бирок эки тең талапка койду президенттикке. Анан сизди эки тең чакырып атат командасына. Чоң иштешели. Кайсыл жакка барасыз? Эми биринчиден Камчыбек Ташиев ачык айкын айтты, мен барбайм деди. Уже баарына белгилүү болду. Жок, эми биз элестетип атабыз да. Мен экөөнү отдельно барат деп элестете албайм. Элестете албайм, элестетсек болот да. Мисал катары.
Депутат Нурбек Садыгалиев болсо спикер Марлен Маматалиевди 75 аксакалдын катын кабыл алган Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басарларынын атын ачык айтууга чакырды. Анын айтымында Ташиев онунда кызматынан алынган менен кат комитетке 13-үндө кароого киргизилген. Ал бул кантип мүмкүн болуп калгандыгына кызыкты. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Марлен Абдрахманович, эми биз ар бир нерсени айтып атканда мындай чындыкты айтышыбыз керек да. Өзүңүз жакшы билесиз, мисалы сиз айтып атпайсыз, 10 күнү кат келип түштү депчи. Ошол күнү кат келип түшкөндө бияктан жанагы орун басарлар кимисине түштүр. Кимиси комитетке кайсы күнү ошол катты подписывать этти. Ошолорду айтып коюш керек да. Bunun фамилиясын атап койсоңуз сизчи. Орун басар болгондо сиздин 3 орун басарыңыз бар. Кимиси ошонун бирөөсүн айтып коюңуз да. Или буга чейинки орун басарлар, ошону билип алалы да биз дагычы. Биз катты билебиз барынча, бирок мен ошол күнү 10 күнү эгер Ташиевди жумуштан албаганда процесс башкача кеткен анда. Аны баарыңыздар билесиңер, туурабы? Ошол үчүн, ошол Ташиевди жумуштан алган үчүн кат туруп калды ушул жерге. Онунда келип түшкөн 13-ünde ким түшүрүп атат аны катты комитетке? Ошондо айтып коюш керек. Анан кийин дагы бир айта турган сөз бар. Мен 2 күндөн бери айтып атам, мына тергөө, милициянын тергөөсү. Мен оюмча ойлойм, кандай жүрүп аткан мен баа бере албайм. Бирок оор кылмыш менен статьяны ошол беренени койгондон кийин бул камалыш керек болчу. Камап алып туруп, тергөө жүргүзүп, андан кийин процессте дагы, соц процессте дагы ошол жерде камалып туруш керек болчу. Алар ошол жерде күбө катары жүрөт да. Ошон үчүн Марлен Абдрахманович, ошондо айтып койсоңуздар тийиштүү кишилерге. Камалыш керек макул. Маматалиев депутаттар жөнүндөгү маалымат ачык өткөн сот процессинде ачыкка чыккандыгын белгиледи. Анын айтымында катты төраганын кеңешчиси Алайбек аттуу жараны алып, аны төраганын орун басары Чыңгыз Ажыбаевка өткөрүп берген. Ал өз кезегинде айрым процедуралык деталдарды тактап, катты конституциялык мыйзамдар комитетинин төрагасы Курманкул Зулушевка жөнөткөн. Ал кайрылууну комитеттин кароосуна жөнөткөн. Ал эми депутат Талант Мамытов кат алынып келингенден ал Жогорку Кеңеште депутаты эместигин айтып, бул суроо боюнча депутаттык комиссия эмес, сот акыркы чекитте коюусу керек деген пикирин айтты. Нурбек Садыгалиев ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке байланыштуу бир катар иштер боюнча парламенттик комиссия түзүлүп, ага юридикалык баа берилиши керек деп эсептейт. Ал Камчыбек Ташиев парламенттин имаратына 2 ящик курал жарак көтөрүп келгендигин эске салды. ГКМнын алып барган иштери боюнча биз комиссия түзүп, ошолорду бир сыйра карап коелу. Кандай иштер? Өзүңүздөр жакшы билесиздер. 7-нчи чакырылыш жерге парламентке автоматтарды ким алып келген? Ошого дагы бир правовой оценка беришибиз керек ошол боюнча. Ошол жерде баарыбыз отурганбыз. Ушу депутаттардын жанымы ошол жерде отурганда, ага чейинки башка иштер көп. Ошолор боюнча биз комиссия түзүп иш алып барыбыз керек. Эске сала кетсек, 2022 жылдын 28 сентябрындагы парламенттик жыйында депутат Адахан Мадумаров Камчыбек Ташиев мурда Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал учурунда коопсуздук күчтөрүндө жетиштүү курал бар экендигин далилдөө үчүн парламентке 2 куту курал жарак алып келгендигин билдирген. Мадумаров муну акылга сыйбаган нерсе деп атаган менен Ташиевдин аракеттерине юридикалык баа берүүгө чакырган. Бирок бул маселе андан ары козголгон эмес. Ал эми ошол убактагы президент Садыр Жапаров маегинде Ташиев ката кетиргендигин, бирок анын ошол учурдагы маанайын түшүнүү маанилүү экендигин, анткени ал парламенттин жыйынына аскердик жаңжал болгон жерден түз учуп келгендигин белгилеген. Депутат Исманалы Жороев болсо Жогорку Кеңештин түзүмү жана жаңы чакырылышта ким кайсы кызматтарды ээлей тургандыгын мурдагы төрага Нурланбек Тургунбек уулунун үйүндө талкуулагандыгын билдирди. Жогорку Кеңеште 8-чи чакырылыштын тагдырын чечкен мурдагы төрага Нурланбек Тургунбек уулунун аракеттерин күн тартибине кошууну сунуштады. Шайлоодон кийинки күнү эле Аксыдагы мурдагы төраганын үйүндө адамдар чогулганын баарыбыз билебиз. Ал жерде ким кайда барат, ким кайсы комитетти жетектейт, ким төраганын орун басары болот деген маселелерди талкуулашты. Мунун баары ошол жерде чечилди. Бул маселени комиссиянын кароосуна киргизгиле. Дастан Бекешев болсо Жогорку Кеңешке Камчыбек Ташиевдин ишин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын текшерүүнү сунуштап, Ташиевдин тушундагы массалык кустуризация учурунда мүлкүн жоготкон ишкерлерден дагы эле өтө көп арыздар түшүп жаткандыгын белгиледи. Бизнес канча ошол маселени азыр айтып жүрөт да. Биз башкы прокуратурага каттарды жөнөтүп жатабыз. Башкы прокуратура процессуалдык негизинде негиз жок деп, алар өзүлөрү мүлктөрдү беришти деп айтып атышат да. Эми чынында мен билем го, шайлоо учурунда акчаны сурап атканда араң эле мындай суранып,
бараң эле чогуу атасың да. А бизнесмендер болсо, алар мүлктөрдү, целый мындай имараттарды, жерлерди добровольно берип атышат да. Понятное дело, что эч мындай добровольно болгон эмес. И биз, мен түшүнүп атам, мамлекеттен биз уже кайтара албайбыз аны. Уже мамлекеттикке болуп калды. Бирок хотя бы биз ошол жерден бир чекитти койсок, да, саясий күч менен, криминалдык структура менен аны дагы ушуну айтса болот. Потому что ГКМБ пользовался своими полномочиями. Басым кылып, мүмкүн бирөөнү сабап, ден соолукту алып, мүлктү алып алышкан да. Мына канча чыгып атат азыр? Көлбаевдин мүлктөрү каякта жүрөт? Бүт мамлекетке түшкөн эмес турбайбы? Аны дагы биз караш керекпиз. Кантип, кандай метод менен алар ошону изилдөөнү кылышкан? Давайте ушуну толук эле карайлы. Анын айтымында УКМК криминалдык күч менен мүлктөрдүн тартып алган ишкерлер башкы прокуратурага азырда кайрылып жатышат. Бирок мүлк расмий түрдө мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүлүп берилгендиктен жардам бере алышпайт. Ал эми Дастан Жумабеков депутат Эльвира Сурабалдиеванын 75-чилердин каты боюнча сотко күбө катары катышкандыгы боюнча маселе көтөрүп, бул процессте депутатка карата кысым байкалгандыгын белгилеп, аны мамлекеттик күзөт кайтарууга алышы керектигин сунуштады. Соцсеттерден жана 75 киши жөнүндө сот процессин жүрүп атканын көрдүк да. Баардыгын маалымат каражат булактарына чыгарып атат, мындай кыска кесип. Анан ошого байланыштуу биздин да кесиптешибиз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна да ал жерге барыптыр. Бирок кандай статус менен барган менде маалымат жок экен толугу менен. Бирок ошол жерде кесиптешибиз эл тарабынан шайланган электүү депутат бир кысымга алынгандай болду да ошол жерде. Мен байкашымча караганда. Жооп берейин десе бир кысым болуп атты. Сүйлөйүн десе кысым болуп атты. Андан кийин мен мындай бир ойго келдим да. Урматтуу төрага, ошондуктан мамлекеттик мыйзам бар бүгүнкү күзөт боюнча. Государственной охране. Ошо мыйзамдарга таянып, эгерде кесиптешибиз каршы болбосо, Эльвира Жыргалбековна өзү, мамлекеттик эме берсек, охрана берсек, күзөт берсек эгерде, бир аз ситуацияга жараша ошол шартка туура келип калды болуш керек. Ошондуктан бирок бул президенттин өзүнүн буйругу менен берилет, тескемеси менен. Ошондуктан сиз да сүйлөшүп, бир акылдашып, ошону сунуштап көрсөңүз. Мен ойлойм, Эльвира Жыргалбековна өзүнүн чечими болот чыгар, бирок биз кесиптештер катары алдын ала ушундай иштерди карап койбосок болбойт. Анан кийин дагы кеч болуп калды деп. Эми Кудай сактасын, андай жамандык нерселерди ойлобойлу, бирок бул мыйзамда каралган, бирок кечеги соттун процессинде көргөндө биздин кесиптешибиз Эльвира Жыргалбековнага жасалган кысым, басымды бул мен туура эмес деп ойлойм да. Ошондуктан биз алдын ала иш-чараларды жүргүзүп койсок. Рахмат. Ал Сурабалдиева макул болбошу мүмкүн экендигин, бирок депутаттар бардык тиешелүү чараларды көрүшү керек экендигин белгиледи. Төрага Жумабеков Сурабалдиеванын коопсуздугуна тынчсызданган жалгыз депутат эмес экендигин белгилеп, ал Сурабалдиеванын соттук отурумунан кийинки күнү эле 20га жакын парламент мүчөсү өз тынчсызданууларын билдиргендигин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева 15-июндагы соттук отурумга күбө катары чакырылып көрсөтмө берген. Процесс учурунда ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы айыпталуучу Камчы Бекташиев менен кайым айтыша кеткен. Эльвира Сурабалдиева мамлекеттик коргоого муктаж эместигин билдирди. Как вы относитесь к предложению Дастана Джумабекова о предоставлении вам госохраны? Она вам нужна, как вы думаете? Зачем? Во-первых, это лишние затраты с бюджета, а во-вторых, я считаю, что мы пока еще живем в правовом государстве, и мне некого бояться. А те, кто угрожает, я считаю, что они не из той категории людей, которых я должна бояться. Анын айтымында мындай кадам мамлекеттик бюджетке күч келтирет жана ал аны коркуткусу келген адамдардан коркпой тургандыгын билдирген. Ал эми дагы бир депутат Максат Алымбеков Камчы Бекташиевдин иши жана 75тин каты боюнча судья менен прокурорлордун позициясы маселесин көтөрүп, соттогу кырдаал алардын кесиптеши Эльвира Сурабалдиеванын коопсуздугуна тынчсызданууну жаратып, сот процессинде айыпталуучулардын мындай жүрүм турумуна жол берип жаткан бүтүндөй сот системасына көлөкө түшүрөрүн белгиледи.
Ал сотта прокурор да Ташиевдин өзүн ушундай алып жүргөндүгүн токтотпогондугуна нараазычылыгын билдирди. Парламенттеги бүгүнкү жалпы болуп өткөн окуялар депутаттардын сөздөрү коом арасында эл өкүлдөрүнүн үнү чын эле чыгып, чыныгы депутат болуп атышабы же болбосо соттук териштирүү учурунда Камчы Бекташиевди жаманаты кылып, ага карата коомдук пикирди каршы кылуубу деген суроолор жаралбай койгон жок. Башка жаңылыктарга келсек, президент Садыр Жапаров Манас шаарынын мэри Абдупатта Маткаликовду кызматтан бошотту. Мындай өзгөрүү Маткаликовдун башка жумушка өткөндүгүнө байланыштуу деп түшүндүрүлгөн. Абдупатта Маткаликов бул кызматка быйыл 20 февралда дайындалган. Ал 2020 жылдагы шайлоодо Мекенчил партиясынын тизмесинен жогорку кеңештин депутаттыгына атсалышкандыгы маалым. 2021 жылкы парламенттик шайлоодо Ишеним партиясынын талапкерлеринин тизмесинде болгон. Ошондой эле жарлык менен президент Ноокаттын акими Данияр Шейшекановду кызматтан алды. Анын ордуна 51 жаштагы Нурлан Керимкулов кызматка дайындалды. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдүн себеби айтылган жок. Мурдагы аким Шейшекановдун президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жерлерде эл менен жолугушуудагы сөзү жана жарандарга орой мамилеси социалдык тармактарда талкууга түшкөн. Шейшеканов Бишкектеги Олд Бишкекти коруп жаткан экс-мэр Нариман Төлеевдин күйөө баласы. Ал бул кызматка былтыр ноябрда дайындалган. Журналист Канышай Мамыркулова бүгүн Фейсбуктагы баракчасына Ак Суу райондук милициясынан тергөөчү жана 10-бөлүмдүн кызматкерлери келе турган болгондугун жазды. Ал милиция кызматкерлери телефон аркылуу байланышып, профилактика үчүн аңгемелешүү болорун билдиришкендигин жазган. Ага чалышты, келебиз дешти. Себебин сурасам Фейсбуктагы посторуңуз үчүн дешти. Тергөөчү да кошо келе жатканына караганда сурак кылышат окшойт. Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгы аталган жарыя боюнча төмөнкүлөрдү билдирет. Жаран Канышай Мамыркулованын Facebook социалдык тармагындагы өздүк баракчасына жарыяланган билдирүүсүнүн негизинде Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун ички иштер бөлүмүндө тийиштүү тергөөгө чейинки текшерүү материалы катталган. Аталган текшерүү иштеринин алкагында Жаран Канышай Мамыркуловадан күбө катары сурак алуу зарылчылыгы келип чыккандыгына байланыштуу Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан анын иш жүзүндө жашаган дарегин тактоо иштери жүргүзүлгөн. Азыркы учурда катталган материал боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тергөөгө чейинки текшерүү иши уланууда. Журналист кайсыл постору жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билбей тургандыгын да кошумчалаган. Эске сала кетсек, Канышай Мамыркулова 2024 жылы кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу жана массалык башаламандыктар беренелери менен шектелип камалган. 2025 жылдын 3-июлунда Бишкектин Октябрь райондук соту Мамыркулованы күнөөлүү деп таап 6 жылга кесип 4 жылдык пробация жазасын берген. 3,5 ай тергөө абагында отурган журналист сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз берген. Мурдагы мушкер Замир Сыргабаев уюшкан кылмыштуу топту уюштурууга шектелип, Ош шаарында кармалгандыгын Ички иштер министрлиги маалымдады. ИИМдин басма сөз кызматы маалымдагандай, Кыргызстанда жана Орусиянын Свердлов районунда ада мурдоо, тоноо жана каракчылык сыяктуу бир катар оор кылмыштарды жасоого шектүү адамдардын тобу тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты боюнча ИИМдин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү же ага катышуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарында аталган топтун ишмердүүлүгүнө тиешеси бар деп шек саналган 1975 жылы туулган СЗ аттуу жаран кармалган. Шектүүнү тинтүү учурунда анын жанынан жалпы салмагы 9 граммдан ашкан маңзат табылган. Анын жашаган жеринде соттун санкциясынын негизинде жүргүзүлгөн тинтүү учурунда курал жарак да табылган. Замирбек Сыргабаев эрежесиз эр уруш боюнча спорт чебери 2014 жылы Кызыл Кыя шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Ошол туштагы ички иштер министри Абдылда Суранчиев жогорку кеңештен тартып айылдык кеңештерге чейинки депутаттардын арасынан каралар менен катышы бар делген 20га жакын адамды атаган. Алардын ичинде Замир Сыргабаев аты да аталган. Сыргабаев 2021 жылы Кызыл Кыядагы спорт мектебинин директору болуп турган учурда жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Оштун Жийделик конушунда үйлөрдү бузуу иштеринин жүрүшүндө 14 жаштагы кыз урандылардын астында калган. Окуя бүгүн саат 12:30 чамасында Ош көчөсүндө болгон. Ал жерде аэропортко баруучу жолду кеңейтүү иштери жүрүп жаткан. Адвокат Төлөгөн Келдибаевдин айтымында окуя болгон жерге атайын техника келип, үйлөрдү жана чарбалык курулуштарды бузууну баштаган. Бузулуу
учурунда дубалдардын бири кулап, кыз урандылардын астында калган. Күбөлөрдүн айтымында окуя болгон учурда ал уктап жаткан. Жабырлануучу Ош облустук балдар ооруканасына жеткирилип, ал жерде медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Адвокаттын айтымында тургундарга жумуш тууралуу алдын ала кабарланган эмес. Жергиликтүү тургундар дагы курулуш иштерине нараазычылыктарын билдирип, мүлк баалана электигин жана компенсациянын суммасы аныктала электигин айтышууда. Бирок жерлерде жүргөн муниципалдык өкүл компенсация белгиленген тартипте эсептелип төлөнөрүн билдирди. Анын айтымында баалоо процесси убакытты талап кылат, ал эми жол курулушу дароо башталышы керек. Ошондой эле эгерде турак жайдын 70%дан ашыгы кыйраса, мамлекеттик органдар үй ээлерине убактылуу турак жай менен камсыз кыла тургандыгын даяр экендигин белгиледи. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.